Patent төлөп атабы, налог төлөп атабы, значит шарт түзүш керек. Таксилер 200дөн төлөйсүздөр. Ар рейсин үстүңүздө жүк болсо акчасын алат. Ар бир 100 бар, 100 ашпа. 100 барбы жеңил машина? 100 жеңил баштабы. Бая сыртта капталдагы жанагы стоянка кылабыз деген ишкерлер бар эмес беле жерде. Давайте чыгаргыла, таксилерге ошо жака чыгарып бергиле. Жеңил машинаны бүт бардыгын ошо жака стоянка кылгыла да чыгарып. Буякта стоянка жок. Табабыз жер. Мына маршруттарды, мына жерге өз маршрут койгон болбойбу? Мына сыртка. Красная линия. Мындайды, маршрут боюнча сиздерде мындай маселе бар да, мына. Сиздер Кыргызстандын жарандарысыз. Бирок силердин именно кылган кылыгыңардан улам ошол маршруткаларды биз киргиздик. Жетелеп чыгып 1000 сомдон салып кеттик, давай отур деп көчүккө тээп алып барып аэропортко 1000 сомдон жеткизип атсаңар бир киши. 4 киши түштө ошол жерге 4000 сом. Анан ошон үчүн эл жалып кылгандан улам анан кийин биз айла жок, маселени чечкенге туура келди. Бири-бирибизди туура түшүнөлү, биз да сиздерди туура түшүнөбүз. Канча нерсеге көз жумуп атабыз, ай мейли. Эл оокатын кылсын, баягы карапайым эл оокатын кылып атат. Бирок андай нерсеге барбаш керек. Эми шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт, жалып жөн эле чыкпайт да. Бир-эки случай болгон, аны мойнубузга эле алабыз. Просто алар бизден эмес да, бир баягы сырттан келген, ошондой эле чужой. Боло таксистер эмес да, сырттан келип, случайно келип калып эле адам алып кетип, анан бир рейс болсо алып алайын деген адамдар болгон да эми. Бригадириңер 100 адамдан бирөөнү булгап кеткен бирөө болгон. Мындай да чогулгула, патент, салык. Патенттер өз бар. Салыкты канча эмен, канча такси патент бар. Налог, патент баарыбызда бар. Канча кишиде таксист деген эме бар? Салык кана? Мен. Канча кишиники бул жерде? Канча киши таксист деп катталат? Булар азыр 70-80 алып атат. Өткөндө 100дөн ашкан штраф алган. Бар, айтай кеткени бар, кайта Россия прессе кайта келип, кайта алып ушундай бар да бизде. Бар, налогубуз бар. Таксаны чыгаргыла, патент төлөп атабы, налог төлөп атабы, значит шарт түзүш керек. Эгер төлөбөй, патент төлөбөй өз алдын иштеп атсам да башка. Сиз азыр ояктагы узак болуп чыгабыз азыр, чыгабыз. Азыр сыртты да көрөбүз азыр, жерлерди көрөбүз. Жакыныраак коюп, чумкаларын көтөрүп. Сиздерден дагы ушул чоң сураныч ошол. Эгер андай болбой турган болсо анда таксилерди вообще токтотобуз бул жерде. Эгер ошентип кете бере турган болсо, машинадагы адамдардан эле сурап көрүңүз. Биз эң жакшы эле мамиле кылып, баягы эми бүт тааныш болуп калганбыз. Биз только карасууга каттайбыз. Канчалар карасууга чейин? бу жерден карасууга каттайсыз. 100 сом. Бир кишиден, э? Бир кишиге 100 сом. Өзбек пулга 10 миң, кыргыз пулга 76 сом болот. 10 миңден алабыз. Өзбек пулга. Бензин кымбат десем 76 сом болот бензинге. Жок эми ал сиздердин пайдаңыздар, ал сиздердики. Чөнтөгүңөрдү эсептеп эч ким эч нерсе кылбайт. Патентти төлөп атасыңарбы? Соцфонд төлөп. Соцфондду төлөп атасыңарбы? Значит, силерге шарт. Бизге карасууга базарга келгендер, алар күндө келген постоянный клиенттер да, биз аларга. Анан жок дегенде мына бардыгыңыздар Кыргызстан жарандарысыздар да. Күндө көрөсүңөр. Ушу силерден алып келип атат да товарды. Туурабы? Машинанын үстүнө жүктөйт, башка айтып койбойсуңар. Биз айтабыз эми. Кайрылып койбойсуңар жок дегенде айланайын эле. Милиция эмне кылып атасыңар, кантип атасыңар, мына жактын кебетесин карагыла деп. Биз мусоруна кирген сайын акча төлөйбүз да 200 сом. Алар айтып атат, биз мусорго акча төлөп атабыз. Пожалуйста, тазаласын. Таксилер 200дөн төлөйсүздөр. Ар рейсин үстүңүздө жүк болсо акчасын алат. Эми мындайда таза 3 адам тазалап атат, үспейт кылбай атат дем. Мынча көп адам келет да. Үспейт кылбай атса проблема ошол ишкердин Үспейт өзүнүн. кылбай атат, булар 3 адам тазалап атат бирок. Ишкердин өзүнүн. Бияктан чыгып атпайбы? Бүгүн азыр кечирээк чыгып калып, өзү тазалап коет. 200дөн береби? Тазалап коет. Квитанция береби силерге? Бизге берет, бизге квитанция. Анаки 200дөн бүгүн алып келгендер квитанция көрөбүз. Стоянка кирген. Стоянка эмес, жүк. Мусорга деп атат. Мусорга деген 200 сом. Бардык жерге акча алынат да. 150 сом. Булар азыр кыймылын алат. Мына жердин ээси, мына кире турган кишинин кыймылын алат акчанычы. Дааратканасына 8 сом алып атат. Кебетесин көргүлө. Бунун бардык акча да. Эмнеге бирөө чөнтөгүнө салыш керек да, мамлекет азабын тартыш керек. Жерде неме милиция балдар текшерип турат. Келип кеткенде сразу ташайт да. Полностью көзөмөлүндө турат. Көпчүлүккө баш неме үспек кылбай атышаттылар эми. Карасуу полный бир жума бүт составты жапкыла мага десе. Мына жерди полный жабасыңар. Бүт мына базардын ар бирин жапкыла.